Мен Анарбаева Жидегүлмүн. Бишкекте турам, өзү оштук болом. Бишкекте турганыма көп болду. Мен бул үйдү балам алып атам, эң улуу баламачы. Анан ошо капитетип эле ич топтой албай эле. Анан былтыр келгенбиз келечек немегечи, бу жерге. Келип, анан бир аз акчабыз азыраак экен кетип калганбыз. Балам өзү келген да. Анан кийин мага айтпайт белең деп, баламан угуп алып, анан мен келдим. Келсем эле Арген мен экинчи балам аты да Арген да, ушу бала эмнегедир мага неме көңүлүмө жакты да. Анан келип эле Аргенге келдим. Келип экинчи күнү келип эле сразу договор түздүк. 25% нелерин төктүк, пайызын. Анан сразу эле ушу Арген айтты, минус плюс менен 6 ай деп. Бирок бизге чындыгында 3,5 айда тийди. Бир аз Аргенге багы акча келип төгүп кеткенден кийин бир аз ойлондук, неме болупчу, кандай ойлонбой эле төгүп койдумбу или кандай болуп калды депчи. Анан 3,5 ай Аргендин несин күтүп аттым, звоногунчу. Звонок келгенден 3,5 айдан кийин чындыгында аябай сонун үй бүлөбүз боюнан кубаныч болду бизге. Декабрдын этеги турдум, Арген мага звонить этти, марттын башында звонить этти. Где-то ошондой марттын башында звонить этти, эже үй карай бериңиздер деп. Ошол марттын башынан бери эле биздин үйдө мындай кубаныч да, эми эң чоң улуу балаңа үй алып бериш деген ойлонгон жок эле. Үй алып, тем более жакшы евро ремонту менен жакшы үй алып атабыз. Мен Аргенге келгенде эле Аргенге айттым, эже канча суммага үй караштырасыз деп. Мен где-то бир 30 000 доллардын тегерегинде үй карайм дедим. Анан 2,5 миллионго жазылып кеттик. Ошондо бизге айына азыр балам өзү деле квартирада турат, 15 000ден төлөйт да. Бизге мына квартирага төлөгөндө эле 17 000ден төлөйбүз, 17 600. Аябай жакшы болуп атат да, жакшы болду. Бизге 2,5 миллион азыр беришти бизге, ошол 30 000 доллар расчет кылдык. Кудайга шүгүр. Баштапкы суммабыз ошол 625 000 РСК банкка төлөдүк. Ошол анан да бул жердин өзүнө 100 000 сом төлөдүк, ошо менен 725 000 төлөдүк. Ошо менен кезекке турдук, 3 ай 10 күн дегенде келди. Биз өзүбүз ошол райондо, Ленинский райондо турабыз, Арчебешикте. Анан эң тунулум болгон үчүн өзүбүзгө жакыныраак жерден издедик. Анан бизге өзү ошол район жагат. Рабочий городоктон ошо Баха Гагаринадан алдык, евро ремонту менен 100% бүткөн жакшы таза үйдү алдым. Негизи балама өзүбүзгө жакты ал үй. Ушул маселе аябай коркунучтуу болгон да. Анан келгенде эле өзүңүзгө оформление болот деген. Ошо менен биз жана 25%дан төктүк да ошого ишенип. Ушул чындык экен. Биз азыр ошол өзүмө госрегистр через госнотариус аркылуу бүгүн жүрүп келдик, баарын төлөп келдик, өзүмө оформление болду. Өзүмдүн атыма чыкты. Ал туура экен, бул эч кандай жомок эмес, башка эмес, бул чындыгында бизге окшогон карапайым адамдарга жардам иретинде болуп аткан нерсе экен. Рахмат, Алла разы болсун, эң чоң рахмат. Аябай кубанычтабыз биз. Мен ушул жерге очередке келечек корпоративке турдук. Биз мынча акча төлөдүк, үй ала турган болдук. Кудай кааласа 4 айда, 5 айда бизге очередь келет, үй алабыз дегенде өзүбүздүн эле жакындарым, туугандарым алгылачы көрөлү, анан биз да турабыз дегендер көп. Бирок ошол эң туура чындык эле үй алып берет экен. Ошол 3,5 ай, 4 айда үй алат экенсиң, акчаны ошол саткан адамга сразу расчет кылат экен, баары жакшы экен. Ишенсе болот экен 100%. Менде деле болгон башында биринчи багы акча төгүп кеткенде бир аз кандай болот экен деп, бирок 100% ишенсе болот экен. Ишенип, муну Кудай кааласа үйдү алып, биз мына бүгүн өткөрүп алып, аябай сүйүнүп отурабыз семьябыз менен. Ушундай бизге окшогон карапайымдарга жардам берип атасыңар, ушундай ишиңер илгери болуп эле, жолуңар ар дайым ачык болсун. Ушул жердин келечектин жетекчилерине силерге баарыңар рахмат. Арген балама рахмат. Аябай жакшы кабыл алат экенсиңер, баарыңар күлүп жайнап тосуп алат экен. Рахмат жол.